Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bir tuğandar, biz Muhammed Koca Efendi'nin Çeksindir kitabını okuyatağız. Бұл китептің өте татал жеріне келгенбіз. Бұл Исматул Анбия. Пайғамбарыбыз алейхиссалам жана бардық пайғамбарлардың маъсум, Аллах Таала тарабынан күнөөлөрдөн корголгондугу туурасында акыйданы окуп атабыз. Биз мусулмандар этикад кылышыбыз керек. Пайғамбарыбыз алейхиссалам жана башка пайғамбарлар күнөө иш кылышпайт. Анткени булар корголгон Кудай Таала тарабынан. Мындай Кудайдан коргону ушуларга гана таандык. Андан башка алымдарга, олияларга алар күнөө кетирет кадимкидей эле. Анан ушул жердеги негизги мындай бир акыйда маселесиндеги ор темалардын бири Кур'ан-ы Каримдеги кээ бир пайгамбарлардын тырмакчанын ичиндеги күнөөлөр туурасында айтылып калат да. Мындай күнөө кылды Юсуп пайгамбар, мындай күнөө кылды баланча пайгамбар депчи. Айтор пайгамбарыбыз алейхиссалам жана пайгамбарлар маъсум. Misal üçün Cöğütlerdin kitaplarında, Evreylerin kitaplarında, Bibliyanın özünde ele bizdin paygambarlarga bolgon toora emes sözdür var da. Oşon üçün başka dindegiler paygambarlar jönündө süйлөп atkан bolsa, oşolordun bardыгын Kur'anга salıp görüp, Kur'anга toora kelсе alabыз, bolbosam alбайбыз. Анткени Kur'anга чейинки бир дагы китеп Кудай Таала тарабынан мен ушул китепти сактап калам, бузганга жол берейин убада берилген эмес. Бир гана Куранга убада берилген да. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Куранды өзүбүз түшүрдүк, аны өзү сактап калабыз деген Кудайдын өзүнүн убадасы бар. Бул убада Тооратка, Инжилге, Забурга же башкага берилген эмес. Ошон үчүн аларга адамдардын колдору тийип, адамзаттын улуктары болгон пайгамбарларга дагы булардын сөздөрү тийип калган. Misal üçün urmatlı bir tuğanlar ıyık kitap, İncil деп aytқан kitaptın eski osiyat, Старый Завет degende Жаралыш деген 38 bölümdün 31-38 ayatlarında aytat da 228 betinde Lut aleyhisselam özünün kızları menen jınыстык katnaşta olup içkilik içip zina kılıp tukumu kızları arqылуу ulangandığın aytkan jalalar kezdешет. Алар айтышат да ошентип элдер ызчы болгондон кийин Лух алейхиссалам дейт барып калды, анан кыздар атасын арак ичирип коюп туруп, атасы мас болгон атасы менен кошулушуп, ошолордон таралды деген сөз айтылат. Лут алейхиссалам бул пайгамбар болгон. Чындыгында Лут алейхиссаламдын убагында эркектер менен кошулган жанагыдай гомосексуалисттер абдан көбөйгөн. Аялдар менен кошулуп ушундай бир бузулукулук болгондон булардын бардыгын Кудай Таалам жер менен жексен кылган. Misal üçün Sodom jana Gomorra деген шаарлар болгон. Булардын бардыгы азыр орду бар. Иордания чыгыш аркы тараптарында, Израиль тараптарында орду бар дагы. Ошол Лут алейхиссалам жашаган өлкөнүн адамдары болушкан. Бирок бузукулук көп болгон жок болгон. Лут пайгамбар алейхиссалам андай болгон эмес. Демек, бузулган китеп болгон үчүн балким ошол убакта динге каршы келгендер ошол китептерге Лут алейхиссалам өзүнүн кыздары менен жыныстык байланышта болуп, ошондон Луттун балдары тараган деген сөздү айтып келишет. Бул эми кандай пайгамбарлар күнөөдөн тосулган деген биздин акыйдабызга каршы келип атпайбы, кандай? Өзүнүн кызы менен кошулуу, албетте бул арам иш. Бул эң чоң күнөөлөрдүн иши. Бул дини жок адам деле акылына сыйдыра албай турган маселе. Ал эмес жылкылар кошулбайт өзүнүн кулунда. Ушундай. Misal üçün ошол эле китептин 38 бабынын 228 бетинде Исхак пайгамбардын уулу Яхуда тууралуу да айтылат. Анда Яхуда өзүнүн кара чечекей уулунун жубайы, өз келини менен зына кылган дейт. Анан ошонто отуруп Давут алейхиссалам, Азирети Сулайман жана Бану Исраилден чыккан бардык пайгамбарлар ошол зынадан төрөлгөн келининен таралган деген сөз азыркы көтөрүп жүргөн Инжилдин ичинде келет. Бул мен дин аралык уруштуруу эмес, балким ошол Инжилдин ичинде эски осуятта Жаралуу деген бөлүм 38 бөлүмдөн 12-30 аяттарында ушундай сөз келет. Бар, аз окусаңар да, орусча окусаңар, ошондон чыгат. Мен көтөрүп келип окуп бергенге алымсынбадым, анткени биз ошону бар экенин ишенебиз.
Биздин китептерде эгерде бир адам валаду зина болсо, зынадан төрөлө турган болсо, имам болуусу макруh. Шуну баарыбыз билебиз. Эгерде бир бала никесиз төрөлө турган болсо, анын имам болуусу макруh деп билебиз биз. Анын себептерин түшүндүрүү себептеринин бири анткени ал жетиштүү тарбия албай калат, ана имам болгонго жарабайт деген сөз айтылат. Эми бүтүндө адамзатка муундан муунга пайгамбар боло турган кантип зынадан төрөлүп бизге пайгамбар болушу мүмкүн? Таптакыр кылга сыйбай турган маселе. Мисалы үчүн ошол эле падышалар деген бөлүмүндө 11-бабында Сулайман алейхиссалам өмүрүнүн аягында динден кайтып буттарга сыйынып кеткен деп да айтылат Инжилде. Сулайман пайгамбар акырында пайгамбар өзү пайгамбарчылыктан эмес, ал ошол өзүнүн мусулманчылыгынан дагы чыгып балбал таштарга, эстелик таштарга сыйынып кеткен деп айтат. Булардын бардыгы өтө ката маселе. Анткени Кудай Таалам Давуд пайгамбар жөнүндө Ни'мал абд, кандай жакшы мыкты пенде инсан деп ага баа берген. Давуд пайгамбар ушунчалык деңгээлде ал киши жүзүнөн жаштын изи бар эле. Жанагы адам ыйлай берсе жаш жууп отуруп, денесинин түсүнөн кадимкиде жашаккан арыктын түсү денесинин көзүнүн астында мунуку бар эле. Бул киши сүйлөп отурган учурда Аллахты улуктап атканда адамдардын жүрөгүнө Кудайга болгон сүйүү батпастан жүрөгү жарылып өлгөн учурлар катталган деп айтылат да. Ушунчалык деңгээлде адамдар жүрөгү толкуп сүйүнүштөн ушунчалык деңгээлде акыйкат тапканда болдуме жете турган жериме жеттим деп жүрөгү жарылып кеткен адамдар болгон дейт. Бул адамдар кээ бирлер таң калат да кандай ушундай болсун депчи боло турматтı бир тууганым. Ал эмес кээ бир ислам университеттерде экзамен учурунда скорлар турат. Экзамен тапшырып, жакшы тапшырып алып, 5ке тапшырып алып, башка кылгандар давлениеси көтөрүлүп кетип, башка болуп, бирнеке болуп, скор яп кете турган. 3-4 скор дайыма мындай даяр, деп мындай кыймылдаган ойдо турган. Ушу Майдин Ислам университети ушундай учурлар катталган. Анткени адам жакшылыкта ушундай нерсе болот. Пайгамбар алейхиссалам эң жакшы орозо Давуд пайгамбардын орозосу деп айткан, бир күн тутуп бир күн ачкан. Аны ошол Давуд пайгамбар жөнүндө булардын айткан сөздөрү бар, мисалы үчүн туура эмес маселеси. Давуд пайгамбар, урматтуу бир тууганым, ал өзү падыша болот эле бир мамлекетте. Мамлекеттин казынасы колунда болуп туруп, мамлекеттин казынасынан бир тыйын да калган эмес. Андай биздин тарыхта көп болгон. Биздин тарых деген мисалы үчүн Индияда ошол жерде жанагы Фатавал Аламгирия деген жазган Аламгир деген падыша болуп туруп, бирок падышанын мүлкүнөн жеген эмес, дайыма топу тигип, өзүнүн колу менен бош убактысында ошол топудан түшкөн акча менен үй бүлөсүн баккан, жанын сактаган, мамлекеттик казынада эч кандай алган эмес. Ислам тарыхында бул кадимки эле көрүнүш. Ислам тарыхында бул кадимки эле көрүнүш. Мисалы үчүн азыр айтат, но Швецияда жанагы парламентарийлер эң жөнөкөй экен. Алар үчүн атайын машина, атайын бекер кофе, андай болбойт экен аларга. Кофесин өзү эле ичсин. Каласа троллейбус менен келсин, мисалы үчүн. Жөнөкөй адамдар экен. Көрдүңөр, ошондо жөнөкөйлүк бизде болмоюнча ийгиликке жетишпейбиз. Анткени адамдардын проблемасын аралашкан адам билет да. Аралашпасаң каяктан билиш керек? Жанагы сөз бар го бизде. Ач бала ток бала менен ойнобойт. Жок, ток бала ач бала менен ойнобойт деген. Анан бардыгы курсагы ток болсо, биякта ач болгон болсо, кантип булар менен ойношу мүмкүн, булардын проблемасын билиши мүмкүн. Ошон үчүн мына ушундай мыйзамдар кабыл алынса бизде, ошондо мындай бир байлыгын коргогон, бизнесин коргогон адамдар болбойт эле дагы. Чындап эле эл үчүн мыйзам жазып берем, мына ошонун эмесин жанагыда аткарылышын көзөмөлдөйм деген азаматтар барышат эле. Ал эмес эски осуятта акылга сыйбаган башка бир нерсе бар, айтылат да. Исраил пайгамбар дейт, Кудай менен күрөшүп, аны жеңди дейт. Бул Якуб пайгамбар. Яни Якуб алейхиссаламды Исраил деп айтышат. Израиль деген бар го мамлекет, жөөттөр ошол. Якуб дегендин бир аты, алардын Инжилдеги аты Израиль. Бану Исраиль, яни Бану Якуб. Куранда дейт Бану Исраиль деп. Ал ошо эме Бану Якуб. Якуб пайгамбар дейт, Кудай менен күрөшүп туруп, анан Кудайды жыгып койду деген ошол Инжилдин өзүндө келет. Азырга чейин окусаң ошол жерде бар. Бирок адамдар ушулардын баарын көрүп туруп деле ошого ыйман келтирип, жүрүп аткандарга карап айтасың дагы, демек бул хидаят адамдын акылы менен келбей калат экен. Адам кээде эмне жанагыдай андай бир туура эмес жакка кетип калышы толук түрдө мүмкүн деген сөз. Эми урматтуу бир туугандар, биз Кур'ан-ы Каримде айтылып, пайгамбар ката кетир, жаңылышты кетир деген сөздөр келет деп атпайбыз хадистерде. Ошол нерсени биз
жана мусулмандар бардыгыбыз, алымдар, алым эместерди түшүнүп атканда туура түшүнүш керек, туура эмес түшүнүп албаш керек. Анткени биз үчүн эч качан күнөө деп эсептелбеген нерсе, биз үчүн жаңылыштык деп эсептелбеген нерсе пайгамбарлар үчүн жаңылыш деп эсептелип калышы мүмкүн. Мен ушуну окуп атканда дароо түшүндүм. Анткени биз ошто окуп жүрсөк, химия сабактан биздин Мариям деген эжекебиз бар эле. Эсеп чыгардык. Анан менин жанымда бала көчүрдү. Анан экөөбүздүкү окшош болду. Анан жыйынтыкта текшерсек, жана немеден чейректик иштен мага 3 коюп, буга 5 коюптур да. Анан мен көтөрүп барып айттым, эжеке кандай жакшы эмес туш эми. Муну экөөбүз көчүрдү айтпайсың, экөөбүздүкү окшош. Десем айтат, ооба дейт, бул начар окуйт эле, бүгүнкү жазганы буга 5 ылайык дейт. Бирок сен жакшы окуйт эле, бүгүнкү жазган сени 3 сага 3 койдум, буга 5 койдум дейт. Демек ар бир адамдын өзүнүн баасы болот деген сөз да. Ошон үчүн бир эле иш бир адамда мактоого татырлык болсо, башка бир адам мактоого татырлык болбойт экен, урматтуу бир тууганым. Ошондо мен таң калып жүргөм, ушундай бар экен да. Чындыгы ошол педагогик урматтуу. Анткени бул аракет кылып, ошону туура көчүргөндүн өзү буга мисалы үчүн 5 ылайык экен да. Мага болсо 3 деди. Анткени ар бир нерсенин чыгаруу жолдору бар да, узунураак чыгарган, кыскараак чыгарган, оңой чыгарган башка жолдору бар. Анан мен ошону кыскараак чыгарып койдум эле, өзүм дагы билип аткам 3 койсо керек деп. Бирок мен 3-үм ыраазы элем, тигини 5 алганын көрбөгөндө, бирок 5 коюп коюптур да. Ал сүйүнүп, мени карап мына андай мындай деп бир нерселер айтты, анан кийин ушундай болгон. Пайгамбарлар кээде эки киши болуп калганда, бирөө жакшы, бирөө жакшыраак. Жакшыраагын эмес, жакшысын тандап алып койсо да Кудай Таала тарабынан сен туура эмес кылдың деп ага Кудай Таала тарабынан жанагыда икап айтыла берет. Абаса ва тавалла. Ал эми пайгамбар жөнүндө өзүнчө келет. Пайгамбар алейхиссалам дават кылып атканда, бир көзү көрбөгөн адам келип туруп, мындай дегенде ачуусу келип, буларга дават кылып атпайм, тура турсаң анан сүйлөшүп өтөм дегенде, эми бул туура эле маселе. Өзүнүн жамаат тура турса болот, өлбөйт мисалы үчүн. Азыр булар менен кабатыр сүйлөшүп кетиргенден кийин, сен менен сүйлөшүм нормально үчүн негизичи. Бирок бул пайгамбардан болгон себептен ал пайгамбар үчүн нормально болуп калып атат да, көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу биз мындай бир пайгамбарлардын күнөөдөн сакталгандыгы туурасындагы этикат бизге келгенде, Курандагы кээ бир аяттарды туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Анан мунугу шейх Фаткулла Гүлен ошол маселени өтө ачып берген. Анткени кээде биз пайгамбарлар ушундай деп айтып туруп, анан аяттар окуганда, башка калганда ушул жерден пайгамбар ката кетирген экен да, деп анан кийин пайгамбарлар жөнүндө этикатыбыз бузулуп калат дагы. Кудайдын астына барганда биз мисалы үчүн туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн bir adam Kur'an-ı Kerim'i толук окуп чыгам dedi. Бирөө айтты, мен 7 күндө окуйм dedi. Башка bir ой айтты, bir oyu. Мен 7 күндө окуп чыгам dedi. Тез окуп чыгам dedi 7 күндө. Bir ой айтты, жок dedi. Сен маанилерин, тафсирлерин оку дагы 7 күндө эмес, балким сен эмне 10 күндө окуп чыгып ошону dedi. Жайыраак оку, бирок маанисин түшүнүп билбеген аяттарды окуп туруп 10 күндө оку dedi. Негизги максат Кудайдын ыраазылыгына жетүү. Бирок бирөө үчүн 10 күндө окуган, ал эми башка бирөө үчүн 7 күндө окуган, урматтуу бир тууганым, бирөө үчүн бул жакшы, бирөө үчүн бул жакшы деген сөз да. Ошол сыяктуу эле пайгамбарлар үчүн берилген баа биздин баарыбызга бериле бербеши мүмкүн. Ошондуктан ошондой маселелерге аракет кылыш керек. Мисалы үчүн Адам алейхиссаламдын окуясы боюнча. Адам алейхиссаламды Кудай Таала бейишке жаратып, Хава энебиз экөөнү андан кийин мына бул дарактан жебегиле деди. Билесиңер да, окуяны барыңар билесиңер. Эми ошол дарактын кайсы экендиги жөнүндө абдан көп. Бирөө курма дарак дейт, бирөө буудай дейт, бирөө алма дейт. Бул өтө так эмес да. Кайсыл мөм экендиги бейтааныш бизге. Шейх айтат, менин башка бир пикирим бар дейт. Балды эле бир таянып айтса керек. Бул деген сөз эркек аял жараттагы өкүңөр бириңер менен бириңер жубайлык мамиледе болбогула деген маанини айткан болуш ыктымалдыгы бар дейт да. Көрдүңөр, жебегиле дегени бул жашуурдун мөмө сыяктуу, адам кызыгат ошону. Айтор силерге мөөнөт берилгенге чейин бириңер менен бириң кошулуп ала деген сөз. Анан Адам алейхиссалам ошого бар жеп коет деп айтылат. Же жанагы тыюу салынгычты аткарып коет. Эми ошону биз Адам алейхиссалам пайгамбар, пайгамбарлардын алгачкысы болсо, ал күнөөлөрдөн сакталган болсо, кантип бул күнөө иш кылып койду дейт. Дей турган болсо айтат, негизи ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам, Адам алейхиссалам тыюу салынган нерсе, урматтуу бир туугандар, адамдын эсинен чыгып калган дейт. Бизде эми Хава эте берип, жедей берип, аял үчүн экен жок, риваят анчалык эмес. Риваят негизи максаты Адам алейхиссалам ошону унутуп калган дейт. Атайын Кудай унутуп калган аны. Анткени унуткарып ошонун эсебинен бияк жерге түшүрүш керек болчу.
Адам жерге түшмөйүнчө сыноо болбойт эле да. Бейиш деген бул сыйлана турган жай. А жер сынала турган жай. Анан сыйлана турган жайдан сынала турган жайга бир себеп менен түшүш керек го. Бул деген сөз ошол Адам алейхиссаламдын Кудайым өзү унуткарып туруп аткарып койду. Унутпаш керек эле, бирок Кудайым унуткарып койду. Анан ошол унуткаргандыгы үчүн Адам алейхиссалам күнөө иш кылган болуп, күнөөнүн жазасына жерге түшүрүлүп атат да. А бирок биздин хадистерде келет, кимде ким уктап бир нерсе кылып алса, же унутуп кылып алса, ал күнөө болбойт деп билебиз биз. Орозодо эстен чыгып суу ичип алган болсо, унутуп калса, эмне? Орозо бузулбайт. Калем көтөрүлгөн андан. Демек биз үчүн күнөө эмес нерсе адам үчүн, пайгамбар үчүн күнөө катары эсептелип атат да. Бирок бул деген сөз, урматтуу бир тууганым, жазага ылайык күнөө деген сөз эмес. Айтайын деген Кур'ан-ы Каримде ошентип алар Адам ата жана Овени о жараткан эгебиз, биз өзүбүз зулум кылдык. Эгер сен бизди кечирбесең жана ырайым кылбасаң, биз зыянга учуроочулардан болобуз деп булар айтып атат Кур'ан-ы Каримде. Анан ушул аятты окугандан кийин, анда пайгамбарлар күнөө кылат экен го. Бирок пайгамбарлар күнөөдөн тосулган деген кандай болот деп айтып атат да. Ал жанагы пайгамбарлар күнөө кылбайт деп атабыз го. Ал биз инсандар кетире турган күнөөнү кылбайт деген сөз. Бирок пайгамбарлардын өздөрүнө жараша, мисалы үчүн ошолор үчүн күнөө деп эсептелген, бирок биз үчүн күнөө эсептелбеген кээ бир иштер алардын колуна аткарылат деген майнур урматтуу бир тууганым. Ошонун өзүндө бир жакшылык, башка бир себеп бар. Айтат да, тыюу салынган мөмө дейт. Адамдын каршы туруу мүмкүн болбогон инсандык сезимдери. Яны сезимдердин деген сөз. Мына ушул сезим аркылуу адамзат көбөйөт жана тукумулайт. Мына ошол эле сезим Овенеге да тиешелүү. Тыюу салынган мөмөнү жеш тукум улоого себеп болгон мамиледе болгонуду Алла өзү билет дейт. Чоң алым өзүнүн пикирин билдирет, кайсы бир нерсеге албетте таянып. Кур'ан-ы Каримде Адам роббаху ва гава. Адам дейт, Роббусуна күнөө иш кылып, чектен чыгып кетти деп айтып атат Кур'ан-ы Карим бараты менен. Бирок биз муну биз инсандардын маңдайындагы күнөө деп түшүнбөшүбүз керек дейт. Эгер жага тарайса, пайгамбарлар үчүн күнөө жана жаза болуп эсептелген жагдайлар биз үчүн жана олия заттар үчүн күнөө болуп саналбайт. Ал толугу менен пайгамбарлардын өзгөчө абалдарына жараша күнөө болуп эсептелген майда жаңылыштык. Демек майда жаңылыштык Кудай Таалам күнөө деп бизге айтып атат. Бирок биздин өзүбүздүн чен өлчөм менен болгон күнөө эмес, бул урматтуу бир тууганым. Мисал катарында, ушул жерде намаз окудук, намазыбызга сооп алдык. 10 сооптон канчага чейин? 700гө андан көбүрөөк кетти. Маккада окуса канча болот эле? 100 000. Демек жерден айырмасы болгондо адамдан айырмасы бар деген сөз. Пайгамбардын айырмасы бизден бөлөк деген сөз. Түшүнүктүү урматтуу бир тууган. Мына ошондой маселе дейт. Бухари жана Тирмизинин риваятында бир окуя бар. Асманда пайгамбар мережге чыкканда пайгамбарлар көргөндө ошондо дейт, Адам менен Муса сүйлөшүп калды. Муса айтты дейт, сен бизди бейиштен жерге түшүргөн адамзаттын атасысың дегенде. Муса пайгамбар, Адам пайгамбар айтты. Сен бизди жерге түшүргөн. Эгерде сен болбогондо асманда жүрө берет элек жыргап эле жаннатта. Сен түшүргөн Адам пайгамбар сенсиң да деп Муса пайгамбар атасы Адамдан сурады дейт. Дегенде Адам алейхиссалам, сен Алла Таала менен сүйлөшкөн, тикелей сүйлөшкөн маектешсиң деди. Сен да оңой эмессиң. Сени менен Кудай Таалам Калимулла түзмө-түз тикелей сүйлөшкөн деди. Тоораттан Адам ал мөмөнү жештен 40 жыл мурун тагдырында ушул жазылуу экендигин окубадың беле деп жооп берет. Яни Адам алейхиссалам жанагы тыюу салынган ишти аткарат деп аткаргандан 40 жыл мурда ошондой болот деген тагдырына жазылган деген жазууну Тоораттан сен окубадың белең? Сага Тоорат ушунда бар эмес беле деди. Яни мен ишти кылышыма 40 жыл мурда, 40 жыл деген биздин 40 жыл уже канча биз билбейбиз, бирок 40 жыл деген бирок канчалык 40 жыл Кудайга маалым. Ошону эмне окубадың беле деп жооп берет дейт. Пайгамбар алейхиссалам рухани ааламдагы бул жолугушууну баяндап туруп кийин Адам алейхиссалам Мусаны жүйөлүү кепке жеңде 3 жолу кайталап айтты. Көрдүңөрбү? Демек Адам алейхиссалам адашын Кудайдын тагдырга жазган, бирок ошону биз күнөө деп Куранда айтканы менен ал биз үчүн күнөө эмес, ал деген эмне жаңылыштык катары гана бааланат. Андан сырткары Нух пайгамбар. Нух пайгамбардын катачылыгы туурасында айтылат, мисалы үчүн, анан дейт, Нух
жаратуучу ээсине, Кудайга жалбарды. О, жаратуучу эгем, уулум менин бүлөм эмеспи? Сенин убадаң чын го, сен эң жакшы өкүм чыгаруучусуң дейт. Нух пайгамбарга Аллах Таала буйрук берет. Нух, адамдар бузулду. Адамдардын баарын жок кылабыз. Сен чоң кеме жасап, ар бир жандыктан бирден жүптү чыгар дейт. Пилден ургач пил, эркек пил. Мындан бардыгынан. Анан үй бүлөңү чыгар дейт. Дегенде Нухтун бир баласы иман жок болгон болот, мушриктерден болгон болот. Анан ал кемеге чыга албайт такыр эле. Чабагат чыга албайт. Нух пайгамбар түшүнүп калат. Неге бул кемеге чыга албайт? А Кудай Таалам айткан, үй бүлөңү чыгар деген, бул үй бүлөсү. Дегенде Кудай Таалам айт, "О Нух, ал сенин бүлөңдөн эмес" дейт. Ал өзүнүн канынан чыккан бала, бирок ал сенин бүлөңдөн эмес. Бул сенин капырга жан тартышың жакшы эмес деп айтат да. Бул капыр сенин бүлөң эмес. Жакшы эмес. Өзүң акыбетин билбеген нерселерди менден тилебе, мен сага надандардан болбошуңду насаат кыламын дейт. Нух пайгамбар ошол жерде эмне үчүн капырды тилеп дуа кылды деп туруп айтып атпайбы, кара, өзүң акыбетин билбеген нерселерди тилебе деп Нух пайгамбарга Кудай Таалам өзү эмнеге жемелеп атат да. Мына ушул жерде Нух пайгамбар адашып калдыбы деген суроо келет. Нух пайгамбар адашпаш керек, сакталынган, күнөө кылбаш керек. Бирок эмне үчүн бул жанагы капыр болуп кеткен баласын өзү менен куткара алып кеткиси келип атат? Берди андай эмес. Берди Нух пайгамбар алейхиссалам ошого чейин баласын капыр экенин билген эмес, аны фасык деп ойлоп жүргөн. Фасык менин үй бүлөм деп жүргөн. Ал эгерде чындап иманы жок болгон болсо, анда ошондо гана ал өз үй бүлөсү эмес экендигин билген. Же ошого чейин Нух пайгамбарда менин каныман чыккан болсо менин бүлөм десе, жок, мындан башка акыйда башка болду. Сенин каныңан чыккан болсо дагы сен диниңен эмес болсо, ал сенин бүлөң эмес деген акыйкат ошондо буга жеткирилди. Шунуңар урматтуу бир тууганым. Чындыгында ошондой да, ит деле баласын алып качат. Өткөндө интернетте жүрөт, жеттирип түшүп калган экен, чукулап атат. Неге? Балдарын баракка суруп чыккан ит да аракет кылат да. Ошон үчүн бул табигый түрдө биз айтабыз, өзүнүн баласы да дейбиз да. Канча ата-эне мусулман балдары капыр болуп кетет, аны апарып туруп мусулман мазарга көмөйүн десе, элдер көмдүрүп, ата-энеси абдан кыжалат болушат. Болбосо капыр болуп кеткен, андай мындай болуп кеткен. Бирок кан тартат, урматтуу бир туугандар. Канча баласы жаман болсо дагы карга баласын аппагым, кирпи баласын качан кирпи жумшак болчу эле. Качан карга аппак болчу эле. Бирок баары карга баласын аппагым, кирпи баласы не дейт экен? Жумшагым дейт экен. Нух пайгамбар баласын менин бүлөм эмеспи дегенде айтты, жок, сенин бүлөң эмес ал деген мушрик деп айтты. Ошо Нух пайгамбар күнөө кетир, демек булар күнөө кетирет экен. Булар сакталмай айтпайбыз, урматтуу бир тууганым болгону. Ушундай түшүнүктөр болду. Бирок 950 жылдык өмүрүндө Нух пайгамбардан кетти деген жаңылыштык ушул гана жаңылыштык. А пайгамбар Кудай Таалам айтат да, ал сенин бүлөң эмес дейт. Ал сенин каныңан жаралып, сенин аялыңан төрөлүп, силердин кучагыңарда чоңойду. Бирок сенин жолуңда болсо сенин бүлөң болот. Аяттын мааниси ушундай. Сенин жолуңда болсо сенин бүлөң болот. Ал болсо жаман иш жасап, бузуку чөрөгө аралашты. Сага каршы чыгып, капырларга кошулду. Алар аны сууга чөгүүгө, андан түбөлүктүү азапка чөгүүгө карай тартып кетишти. Жанагы күнөөгө чөгүп кеттир дейбиз го бизчи. Күнөөгө чүңүп калыптыр деген сөз мына ушундан калган да. Көрдүңбү? Өтө жакшы билбеген нерсең тууралуу менден суранба. Надандардан болуп калбашың үчүн сага насаат айтамын. Сен билги, даанышман адамсың. Сен Алла Тааланы таанып билесиң. Сен де мага жакын пайгамбарга бул сураныч менен тилек жарашпайт деп Кудайым жемелеп атат да. Ушул Нух пайгамбардын жаңылыштыгы. Ушуну күнөө деп айтсак, анда пайгамбар күнөө кылат экен деген сөз чыгып калабы? Жок, андай болбош керек. Андай болбош керек деген маани. Уулунун өз бүлөсү эмес экендигин укканда дендаро боло түштү. Себеби аны уулум деп өз бүлөсүнүн катарына кошчу. Чындыгында ал анын бүлөсү болбой калган. Нух пайгамбар эскертүүнү угаары менен дароо тообо кылып, жараткан эгесине мындай деп жалбарды. О Раббим, мен өзүм билбеген нерсени сенден сураганымдын жамандыгынан өзүңдөн коргоо тилеймин. Эгер сен мени кечирип ырайым кылбасаң, зыян тартуучулардан болуп каламын дейт. Акыйкат ушул жерде. Принцип бар. Ыймандуу болсоң биз менен, болсоң жок деген сөз. Пайгамбар жашоосунда ушундай бар. Бирөө келип айтты, кол кесилген буйрук түшкөн эле да. Bir аял уурулук кылып коюптур. Бул аял ушундай чоң уруулардан, кадыр барктуу үй бүлөдөн экен ушул аял. Ошонун колун кеспей эле койсо кандай болот деди.
Эсепте премьер министрдин баласы урлук кылып коюп, падышага келип айтышат, ушундай болуп калыптыр, эмне болот дейди. Дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты, эгерде менин кызым Фатима урдаса, анын колун кесет элем деди. Ошон үчүн ал пайгамбар. Пайгамбарлар жашоосунун ичинде, сыртында, бардыгында адилеттүү жашоо болуш керек да. Ошондой эле бизде да ушундай болуш керек. Эгерде биз тууганга карабай, башкага карабай, байына карабай, кедейине карабай, мыйзамды бардыгына бирдей кыла турган болсок, анда биздин жүргүзгөн саятыбыз туура болот. Биздин мамлекет сөзсүз түрдө өсүп өнүгө турмактыр. Бир тууганым, пайгамбардын манхажы мына ушул. Адамдар эмне үчүн пайгамбардын жолу менен башкаргандан кача берет десең, анткени аларга туура келбей калат. Тууганды тарта албай каласың. Тууганды бийде ыйман жок, ыйманды бийде тууган жок деген сөз эмне ишке ашпай калат да. Алар жок, падыша боло берсе, мисалы үчүн, хан боло берсе, мисалы үчүн, бийликте боло берсе, мисалы үчүн, анан бирок ошол эле учурда адилеттүү болбой эле койсо, мисалы үчүн. Андай эмес, урматтуу бир ошон үчүн дайыма жана адамдар жазага тартылганда, башка болгондо мындай бир принцип менен кете турган болсо, анда жакшы болот. Мына Нух пайгамбар дароо түшүндү, дароо тооба. Кудай мен билген эмескин, мен мындай кылам деди. Кудайга миң мертебе шүгүр, биз ушул жолго түшүп кетип атабыз. Кудайым узагынан айтсын. Кудай Таала беке менен айтсын, иншалла. Мына Южный Кореяга барып келдик, айтып атам баарын аргамактанып. Ошолордо бир канча падышасы камакта отурат. Бир канча падышасы камакка түшөйүндө өзүнүн аты өлтүрүп алды. Бир канчасы качып жок болду, ал качырган эмес болуш керек. Айтор ушундай экен. Бир экөөсү гана жөн жүрөт экен. Ошентип отуруп, эки Корея эми эле бөлүнгөн. Бирок булар өнүгүп кеткен. Жери эки эсе кичине биздин Кыргызстандан, эли 10 эсе көп. 60 миллион адам бар. Жашоо шарты сонун. Азыр биз Бишкекте күндүз жүрсөң, дүйнөнүн бар Бишкекке келип алгандай көрөсүң да. Дордойго барсаң ошондо. Аларда Кудайдын кудурети күндүзү мен 4 күнгө чейин корейец көргөн жок Южный Кореяда. 4 күнгө чейин чыгам, кирем, магазинге деле барам, көрбөйм корейцти. Бардык иш менен занят экен аларчы. Анан бир күн унан калат, корейцтер бүгүн живой көрдүм деп. 4-күн анан бир Чаңйон деген шаарга кетип атканда, анан остановкага токтосо ошол жерде адамдар түшкөндө токтоп суу ичип антип мынтип басып жүргөндөр бар экен. Ошондо корейцтерге таңданып, ушулар ушундай экен деп мынтип карап, ага чейин жок. Анткени бардык иш менен занят экен. Биздики болсо көчөгө чыксаң бардыгын көрөсүң. Дордойго барып алсаң, адам өтө албайсың мындай кылып, өтө албайсың мындай кылып. Кудайдын кудурети. Анан ошолорду айтайын дегеним, жанагыдай кылып, аларда мыйзам бардыгына бирдей экен дагы, бирдей болгон үчүн тартип болот экен, урматтуу бир тууганым. Нух пайгамбар 950 жыл даават кылды. Бирок аны менен бирге өтө аз гана адам ыйман келтирген. Кээ бир пайгамбарлар менен бир адам, кээ бир пайгамбарлар менен эки адам гана кирет кыяматка барганда. Демек бул пайгамбарлардын деле биздин деле милдетибиз эмес, адамдарга хидаят киргизип бериш, колубуздан келбейт. Пайгамбарлардын да биздин милдетибиз даават кылыш. Акыйкат жеткириш, баяндап бериш болот да. Хидаят келтириш бул эмнен, кимдин иши? Кудайдын иши. Ал Кудайдын иши. Ибрайым пайгамбар жөнүндө да ушундай окуялар келет Куранда. Пайгамбарлар маасум, алар күнөө кылбайт деп айттык биз. Бирок Ибрайым пайгамбар жөнүндө-чү? Ал жөнүндө, урматтуу бир туугандарым, 3 жалган бар. Ибрайым пайгамбар жалган айтып койгон, аферис болуп калган, эмне болот? Жалганчы болуп калган, астагфирулла, андай болбош керек. Бирок Куранда айтылат, аны кантип түшүнүшүбүз керек? Эмне үчүн биздин аалымдар устаз жок китеп окубагыла дегени, түз сөздүк маанисин окуп алып туруп, анын акыйдасы бузулуп калышы мүмкүн да. Көп маалымат алышы мүмкүн. Бир жанагыдай бир чанач, бир эме, бир эмедекен кандай эле? Жанагы бир кумалак, бир карымай чиритет болот, бир карымайды. Даже 10 карымайды. Бир 10 карымай бөлөк-бөлөк болот, билесиңби? Бир карымайды чиритет. Ошо бир карын илим топтоп туруп, анан бир кумалак кошсоң бардыгы чирип кеткендей эле. Сенде акыйда болуш керек. Пайгамбарлар маасум исматул амбия. Анан бирок пайгамбарлар күнөө кылат деген акыйданы жүрөккө киргизип алсаң, ыйманы бар жуулуп кетип калат да. Ыйман ушундай бардыгы бир бүтүндүк болот. Анча чытап койсоң, калганы мусулман боло бербейсиң. Мисалы үчүн, бардык пайгамбарга ишенип, Иса пайгамбарга ишенбей койсоң, ыйманы барды жок болот деген сөз. Ыйман, урматтуу бир тууганым, жарымын алып коюп, 95%. Ошон үчүн Абу Ханифа ыйман азайбайт, көбөйбөйт деген ошол себептен айтылат да. Ошол ыйманыбыздын бир жеринде пайгамбарлар күнөөдөн сакталынган деген этикатыбыз бар биздики. Мына ошону түшүндүрүп атат. Анан Куранда окуп айтуу кыйын.
Şeyh buyakta bir jakşı aytıptır. Gökürөгүндө бейишти ала жүргөн жана барган жери тозок болсо да бейишке айланткан өзгөчө пенде болчу Ибрайым пайгамбар дейт. Ибрайым пайгамбардын жүрөгүндө жаннат бар, жүрөгүндө эмне? Бейиш бар. Ошол бейишти кайсы жака көтөрүп барса, ошол жерге бейиш болот эле. Өткөндө дагы бир сөз окуп калдым, айтат. Сен дейт, проблемаларга аралашып жашап аткан ал проблема эмес дейт. Ошол проблеманы жүрөгкө киргизип алган мына ошол проблема дейт да. Дайыма жашайсыз проблемаларда. Оңдош керек ошолордун бардыгын, караш керек, түздөш керек. Бирок ошого киргениң проблема эмес, ошону жүрөгкө киргизгениң проблема дейт да. Демек сенде ыйман деген нерсе дайыма бардыгын коргоп, тосуп тура турган болуш керек. Ибрайым пайгамбар коркуу дегенди билбеген. Эч нерседен жалтанбаган инсан эле. Ал отко ыргытылганда дагы анын акыйкаты ушунчалык якын көп болгон үчүн Кудайдын амири менен от дагы зыян берген эмес. Пайгамбар алейхиссалам мен Ибрайым пайгамбар атам окшошмун деп мактанган. Демек пайгамбар жакшы көргөн Ибрайым алейхиссаламды. Куранда ал дейт, аны түн караңгылык ороп калганда чырактай күйгөн жылдыздарды көрүп, бул менин Раббым деди. Ибрайым пайгамбар эмнени көрдү? Жылдызды көрүп, бул менин Раббым деди, менин Кудайым деди. Ал эми жылдыз батып кеткенде, мен батып кеткендерди сүйбөймүн деди. Анан жаркырап чыгып келген айды көрүп, мына менин Раббым деди. Кийин ай дагы батып кеткенде, эгер Раббим мени туура жолго баштабаса, адашуучулардан болуп каламын деди. Андан соң нур чачып чыккан күндү көрүп, Раббим ушул эң чоңу деди. Анан күн дагы батып кеткенде, о элим, мен силер Аллага шерик кылып жаткан бардык нерселерден алыспын деди. Кандай Ибрайым пайгамбар күндү Раббым дейт, айды Раббым дейт, жылдызды Раббым дейт. Бу Раббым деген бу күнөө да, бу ширк болуп атса. Урматтуу бир тууган, жок, антилер түшүнгөндөй эмес бул дейт. Бул ошол адамдардын оюн айтып атты. Ай жылдыз чыкканда кээ бирлер бул менин Раббым дейт го. Ушинтип айтасыңар силер деген сөз. Мен сен менин Раббымсың деди. Адамдар угуп калды. Укканда күн батып, жылдыз батып кеткенде, жок, батып кеткен мага Роббу боло албайт деди. Демек жылдызды Раббым деп аткандар, жылдыз батып кеткенде эстерине түйүш керек, бул Роббу Кудай боло албайт экен деп. Шуну ойлонуп көрдүк белек. Мен окуп атканда таң калдым. Астагфирулла. Кантип Ибрайым пайгамбар жылдызды Раббым деп айтып кечке чейин, эми бир күн ширк кылган болбойт да. Жылдыздын чыгып атканга чейин канча убакыт кетет? Кийин ай чыкканда айды Раббым деди. Ай чыкканда баалы бул дегдет го биздики. Балылдап чыкканда Раббым деди. Ширк да бул урматтуу бир тууган. Бул деген силер ушинтип айтасыңар, эй туугандар Раббым деп деди. Ай батып кеткенде, батып кеткен Роббунун мага кереги жок деди. Буларын жеткириши жүрөгүнө деди. Анан жаркыраган күн чыкканда, мына мен Раббым деп айтты. Анткени адамдар күнгө дагы деле сыйынышат. Эмне үчүн биз күн чыгып атканда, батып чак түштө сыйынбайбыз, намаз окуп анткени күнгө сыйынып атканда ошошуп калбайлы дейбиз да. Кудай Тааланын элчиси Ибрайым пайгамбар аларды Раббына этикад кылбайт эле. Анткени Куранда башка бир аятта келет, Ибрахим эч качан ширк кылган эмес деп. Күндү менин Раббым деп айтты. Эми ошону түшүнгөндөр, карачы, күн эртең менен чыгып кечинде батса, Ибрайым пайгамбар кечке мушрик болуп жүрүптүр да деген ой келет да. Эң чоң күнөө ушул. Эгерде 1 секунд ширк келтирсе, калган 100 жылдык ибадат жокко чыгып кетет. 1 секунд ширк келтирсе, калган ибадат жокко чыгып ийман келтирмейинче. Буну косо таң аткандан күн батканга чейин эмне болду деген сөз болот. Антип айткан эмес экен. Көрсө, күн менин Роббум дегендер билип алгыла деди, бардык ойлоп калышты өздөрүнчө. Ибрайым пайгамбар биздин күндү Кудайым деп айтып сүйүнүп калышты. Андан эле күн батып кеткенден кийин мындай батап тургандар мага Кудай боло албайт деди. Бул ошолордун этикатын айтып, өздөрүнүн этикатына өздөрүнүн каталыгын көрсөтүп берди. Жооп берди. Ибрайым пайгамбар момун болуп төрөлгөн. Аятта айтылган жылдыз, ай жана күнгө чын дилинен жаратуучу эгем Роббум деп айтышы мүмкүн эмес эле. Көрдүңөр, мүмкүн эмес эле дейт. Демек, тафсир түшүнгөндө туура түшүнүш керек. Ошону туура, анткени ар бир тафсир түшүнүп атканда биздеги акыйда ошону контролдоп туруш керек. Мисалы үчүн жашайбыз, эртең менен турабыз, ишке барып келебиз, антебиз, минтебиз жүрөбүз. Бизди эмне контролдойт? Бизди акыйда контролдойт. Бизди ыйман контролдойт, бизди фык контролдойт да. Мунун жесем болобу, арам же адал, макруh болот болбойт, этикат болобу болбойт. Ошол сыяктуу бизге эмнеге тафсир окуганга сразу буйрук беришпейт?
Акыйда окуш керек биринчи. Акыйданы бекемдеп алып, фыкты бекемдеп алып туруп, анан салыш керек, анан кетиш керек. Ошон үчүн Шейх Албаник атасы айтканда, балам, сен акыйда фык жакшы окуп алмай хадис окусаң, адашканың тез болот оңолгонуңа караганда деп. Эми азыр акыйданы билбейт, башканы билбейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим барант алып алып эле, анан кийин жанагы орусча котормолордон алып алып туруп, эмне Курандан тафсир баштаганда толтура. Ушул эмне деп айтат? Ибрахим пайгамбар аташып тур да, бир суткада 3 жолу деп. Жылдыз чыкканда 1 жолу, ай чыкканда 1 жолу, күн чыкканда 1 жолу. 3 ширк катар-катар болуп тур. Деген сөз келет да. Андай эмес. Анткени анык билебиз, башка бир аятта ошондо Ибрахим атасы Азарга ушул пайда же зыян бере албаган айкел таштарды сыйынууга татыктуу кудайларды билесиңерби? Мен сени жана калкыңды анык адашууда деп ойлоймун деп өзүнүн пикирин билдирген. Болгон ошолорго түшүндүрүш керек. Келип эле, бул Кудай эмес деп айтсаң, жогол деп күчтөп кубала беришет эле да. Жок, алардын өздөрүнө ылайык этикатын айтып, Роббум бул деди. Анткени ушундай айтасыңар силер деди. Анан батып кеткенде карабайсың, Роббум деген батып кетти го деп түшүндүрүп айт. Ошентип отуруп күнгө чейин жет турматты бир тууганым. Ибадаттын тартиби ушундай. Намаздын максаты эмне? Сажда. Бирок саждага чейин дарат, кыям, руку анан сажда баргандай эле, ошол Курандын ушулу болгондой эле, ошентип барып туруп күндүн да Кудай эмес экендигин Ибрахим пайгамбар эмне далилдеп берди. Ибрахим пайгамбар оголу элинин көңүлүн жылдыз, ай жана күнгө бурду. Акыры аягында алардын өчүп кете тургандыгын эскертти. Башкача айтканда, алардын баары чыкты, жогору көтөрүлдү, аягында батып кетишти. Мына ошондуктан белгилүү бир мыйзамдын негизинде чыгып батып, бар болуп, анан кайра жок болгон нерселер ааламга өкүм жүргүзө албайт. Келип кетип турган нерсе кудум өзү сыяктуу келип кетип тургандарга кантип өкүмүн жүргүзө алмак эле. Көрдүңөрбү? Батып кеткендерди жакшы көрбөйм дегени Кудай кантип жок болуп кетиши мүмкүн эле? Кудай жок болбош керек. Аль-Хайюн Кайюм деген сөз. Кийин дагы бир жалганчылыгы Ибрахим пайгамбар о жараткан эгем өлүктөрдү кантип тирилтериңди мага бир көрсөтчү дегенде Алла сен эмне ишенбей турасыңбы деди. Ибрахим жок ишенемин го, бирок көңүлүм тынчыш үчүн гана сурадым деди. Бул Бакара сүрөсүнүн 260-аятында келет да. О Кудайым, өлүктөр тирилтесин, ошону мага бир көрсөтчү деди. Дегенде ишенбей турасыңбы деди Кудай Таалам. Дегенде жок ишенемин го, бирок көңүлүм тынчыш үчүн гана сурадым деди. Кызык. Ибрахим пайгамбардан бул эмне ишенбештикпи Кудайга? Эмнеге ошентип сурап атат? Жок, Ибрахим пайгамбар ишенет эле. Болгону кээ бир адамдар ошону туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да, ошон үчүн андай эмес. Болгону Кудайым ишенет, ошону билет эле, бирок көрүп якын дагы ашсын үчүн гана. Урматтуу бир тууганым, якын дагы ашсын үчүн гана. Ибрахим улуу жаратуучуну таануу багытында улам тереңде олтурду дейт. Ал Алла Тааланын өлүктөрдү кандай тирилткендигине күбө болуу менен Алла Тааланын кудуретин таанып билүүдө дагы жогорку баскычтарга көтөрүлүүнү каалаган эле. Ибрахим пайгамбардын Алланын өлүктөрдү тирилтишине күмөнү бар беле? Жок, эч качан. Негизи ал Алла Тааладан өлүктөрдү кантип тирилтерин көрсөтүүнү суранган. Анын сен өлүктөрдү тирилте аласыңбы деген сыяктуу күмөндүү суроого жооп издеген жери жок. Ага ишенет эле. Ал кантип тирилтесинди сурады. Бирок тирилте аласыңбы деген айткан жери жок, урматтуу бир тууганым. Анан эмне болду? Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир туугандар, эме ошентип сураган учурда Кудай Таалам эмне кылды? Ошого кадимгидей мүмкүнчүлүк түзүп берип койду. Тирилтем деди. Сен куштарды алып кел, ошону бак деди. Баккандан ошолорду сой деди. Апарып туруп ошол 4 тоого тыштап аралаштырып деди. Кайра чыкырганда үйрөтүп койгон, чыкырган түтү деп чыкырганда кайра чуркап келе турган болот деп чуркап келди бардыгы. Аны көрдү кадимгидей эле. Бирок кээ бир адамдар түшүнүп калып туруп, ошентип Ибрахим пайгамбар сурады. Демек, анын ошентип кайра тирилтип коюшуна күмөнү бар беле дегенде этикатта калбасын деп айткысы келди да. Сайд Кутуп айтат, Аллах Таала өзү Азирет Ибрахимди Халим деген сылык мүнөз, Салим өзү да ишидат, ниет таза деп. Аллах жаратканга жалбаруучу, Халил дос деген сыпаттар менен баяндаган. Кур'ан-ы Карим сыпаттар келет. Маркум Сайд Кутуптун айтканы сыңары дейт, ал дейт Ибрахим алейхиссалам,
uluu жаратуучунун жасаган ишине өз көзү менен күбө болуп, ушунчалык эргүүгө толуп, төгүлүп ыйлап алгысы келген. Кудум жакын достун үнү досуна мындайча жеткенде: "О Аллахым, көктөмдү гүлдөтүп жашартканың сыяктуу менин көзүмдүн алдында өлүктөр тирилчи, мен да сенин кудуретиңе өз көзүм менен күбө болуп, дагы бир жолу эргүүгө толоюн" дейт. Биз кээде бирөөнү көргүбүз келип барабыз, көрөбүз да, аны бар экенин билебиз, жок дебейбиз да. Аны көрөйүн, өз көзүм менен көрөйүн десе, ал деген анын жок деген сөз эмес да. Ал эмес, мына бечара мен бир жакка барсам, бүгүн мына келесем бир жерден, анан токтосом, машина токтогандан кийин "Салам алейкум" деп туруп, "Ой, сизди көрдүм" дейт. Живой көрдүм дейт. Мен ал жок деп ойлогон эмес да, бар болчу, просто көргөн. Учурашып коеюнчу, колуңузду кармап коеюнчу деп, ушинтип колун кармаган. Мен азыр мында келсем, учураштым. Мен айттым: "По пути жүрөсүңбү" дедим. Сен кандай по пути дейт. Эми бир по пути болуп атпайбы сен? Машинаңды алып келипсиң. Мечитке кир десем, мечит бар экенин көрбөй калыптыр. Карап туруп мечит бар экен деп таң калып атат да, мисалы үчүн. Ал колун кармап, ошол сыяктуу эле сөз бул, урматтуу бир тууган. Ал чубага жок, башка деген эмес, балким чубагаж деген бирөөгө бир аз махабаты бар. Ошол молдо кичине илим бар, сүйлөйт деп тур. Ошон үчүн колун кармап коеюн деп айтып атат да. Эми өң жөнөкөй мисал бул. Кудайдын жараткандыгын анык билет аны. Бирок ошону көрүп туруп, өзүндөгү якиндин бар экендигине дагы бир рет күчөйтүп күбө болуп, ошондон эргүү алгысы келип атат, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн Ибрайым пайгамбар ушундай айткандыгын, аны жалганчы болуп калды же башка болуп калды деген этиктен алыс болуш керек. Эмне үчүн? Анткени кээ бир тафсир китептерде кээ бир молдо болмуштар ушуларды жанагы түз араб тилинин багыты менен гана айтып коет дагы, астагфирулла ушундай болгон экен. Демек адашат пайгамбарлар деле, анан кайра тооба кылышат деп бир некелер сүйлөп туруп, анан акыйдадан кетип калышат да. Андай болбош керек деген сөз. Ибнул Араби деген болгон Мухиддинде, тасаввуфтун чоңдору. Бирок булар ушунчалык деңгээлде майнеге кирип кеткенден кээ бир аалымдар булардын сүйлөгөн сөздөр туура эмес деп айтышкан. Мисалы үчүн мынтип айткан жери бар: "Анал хак", мен акыйкатмын деп айткан жери бар. Эми акыйкат Кудай Таалам, Абдул Хак деп айтабыз да. Айткан сөзү туура эмес да, акыйкат Кудай Таалам гана. Бирок мунун сөзүнүн мааниси: мени көрсөң, мени ким жараткан? Кудайым жараткан. Демек мени көрүп акыйкат тааныйсың, демек мен акыйкатмын деп айткан. Эми аны өзүнүн түшүнүгү чуңкур. Бирок эми биз андай сөздөргө кабыл албайбыз. Көп учурда жок, сен мындай текст тууралап сүйлө деп айтабыз да. Тексттин айтылышы нито болуп калган, бирок ичинде мааниси туура да. Анан бир күн ошол Азирети Маулана, бул да таса чоң адамдар, Жалал Нуруми, жашыраак бала убагында Ибн Арабиядан сурап атат дейт. Пайгамбар мынтип айтыптыр: "Ма арафнака хакка ма'рифатика я маруф". Я маруф деген о белгилүү. Кудай белгилүү бизге. Сенин кантип тааныш керек болсо, ошентип тааный албадык. О белгилүү деп атат да. Биз билебиз сени ким экенин, Кудайым. Бирок сени кантип билиш керек болгончолук деңгээлде тааный албадык деп Кудай Таалам ушинтип, пайгамбар ушинтип дуа кылып атат. Бул бир деди. Экинчиси, Баязид Бистами деген бир аалым бар, ал айткан дейт: "Субхани ма а'зама шa'ни". Мен өзүмдү аруу деп билем, мен кандай жогору даражадамын деп айткан дейт да. Бир аалым Баязид Бастами деген бар экен, Бистами, ошо айткан экен: "Мен акыйкатка жеттим, толдум мен. Мен кандай улуу адаммын" деп айткан. Эми чамасы бул жанагы Кудайды окуп ушинтип жүрөккө якын толгондо, башка болгондо, Кудайдан башка ишенбей туруп өзүнүн ыйманы толук деп сезгенде, ошого сүйүнүп айткан сөзү болсо керек. Мен ыйманым толду, эң жогору деңгээлге жеттим мен. Мен кандай аруумун. Анткени менде ширк жок, менде толтура якын бар. Мен ар бир секундтук Кудайга багытталган, менде башка пикир жок. Мен кандай аруулукка жеттим деген айтты. Муну Баязид Бистами деген аалым айтты. Анан пайгамбар айтып атат: "О Кудайым, сен маруф белгилүүсүң бизге. Бирок сенин кадырыңы биз толук биле албадык, өзүңү толук тааный албадык" деди. Эми экөөнүн кайсынысы улук деди. Деп Ибн Араби Жалалиддин Руми Азирети Мавланадан суроо берди дейт. Бул жаш бала экен ошондо. Бул айтты дейт: "Экөөнүн тең сөзү" дейт, "пайгамбарыбыздын улуктугунан кабар берип турат" деди. Азыр айтылган эки сөз тең пайгамбарыбыздын Баязидден канчалык улуу экендигин айгинелеп турат деди. Анткени Баязид бир аалым, бир инсан, ал өзүнүн чөйчөгү толгончо эле түшүнө алат да. Ал ошону тол деп түшүнүп атат. Пайгамбарыбыздыкы океан, мухит, ал деген дайым өсүп турат деген сөз да. Ошон үчүн бул толдум, улукмун дегени, бул өзүнүн улуктугун сүйлөп атат.
Баязиттин сөзү пайгамбар улуктугуна айгине болот. Анткени пайгамбар андай айта албайт деп атат. Анткени пайгамбар дайым улуктукка кетип атат дейт да. А бул өзүнүкү толгон чөйшөк ошон үчүн мунун сөзү дагы пайгамбардын улуктугун, пайгамбардын сөзү дагы пайгамбардын улуктугун баяндап айтып атат деди. А бирок бул сөздөр башка бирөө айтсаң, астагфирулла, ширк, эмне дейтилер. Алар муну дагы түшүнө алган жери жок, урматтуу бир тууганым. Жанагы эжеке бирөөгө 5 кой, бирөөгө 3 койгондо экөөнү эки башка кабыл алгандай эле булар ушундай түшүнүш керек да. Ал пайгамбар дегенде бул пайгамбар. Ал эми бул бир аалым. Ал өзүнүн чөйчөгүн толтурду. Мисалы үчүн кээде биз карап отурсак, бир күнү тахажжуд окуп калган болсоң, кичине жаш чыгып кеткен болсо эртеси кечке жакшы жүрөсүң да. Алхамдулилlah тахажжуд окуппай жаштар чыкты. Ушунтайбыз го мисалы үчүн, бир күн тахажжуд окуп алсаң, 3-4 күнгө чейин жакшы жүрөсүң. Эмнеге? Тахажжуд окуп алган болуп, көңүл ток болуп, ушундай болуп. Же болбосо жакшы бир китептен бир 50 бет окуп койгон болсоң, өзүң Абу Ханифага теңеп, мындай болуп, бүтүп басып, ушинтип каласың, анткени толдук. Биздин чөйчөк ошо менен толуп калды. Мен эмнеге айтып атканда күлүп атасыңар, акыйкат мен өзүм ошону силер биз бир окшопуз, барыбызчы. Кээде бир күн бир 15 саат китеп окуп койсоң эле болду, өмүр бою окуп жүргөндөй болуп, шек сезип башып каласың да. 3 күндө бат түшүп каласың мынтипчи. А бул ошентип айткан сөз экен көрсө. Мен окуп атканда кайра окуп, астагфирулла, эмне деп койгом деп мынтип карап, анан өзүм түшүнүп алдым. Кудай ушунча элек го биз депчи. Ушунча элек го деп. Кээде мисалы үчүн тахажжуд окуйсуң дагы жакшылап отуруп, анан багымдатын калып учур көп эле болот да. Астагфирулла. Чарчап каласың, анан күтүп отурайын деген болуп, токтоп турсаң эле күн чыгып калган болот. Ошентип баягы бистами болуп каласың биякта сразу эле. Кийин Ибрайым пайгамбардын жооптору бар. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Ибрайым пайгамбар өмүрүндө 3 жолу калп сыяктуу сөз айткан дейт. Пайгамбар жалган сүйлөбөш керек. Туура, кээ бир жалгандар бизге уруксат берилген. 3 жалган болот деген. Бири кандай? Урушуп атканда? Мамилени чыңдоо үчүн, сактап калуу үчүн, сен сулуусун деп айтып койгон. Азыр турат биринчи бүт элек. Сен сулуусун деп айтып койгон. Же болбосо тамагы жаман болсо тамагы жакшы экен деп айтып койгон. Же бир жаңы көйнөк алып келсе, деп мактап койгон. Бирок билип алыш керек, ала кыйтыр болот. Эски көйнөгүн кийип деле жаңы экен десең, бу эски болчу деп айтып коюшу, ошон үчүн чындап билип алыш керек да. Сени сынашын айтып кое бериши мүмкүн. Жаңы көйнөк алдым десе, жаңы экен деп мактай берсең, былтыркы болчу деп койсо, унчукпай калат. Ошон үчүн билип алып туруп макташ керек да. Ошондой эле аялдар да эркектерге. Эркектерге дух берген аялда үйрөнүш керек да. Эркек өзүнүн үйүндө манастай сезиш керек. Аял үйдө аны эркек сездирип, күчтүү сездирип, акылдуу сездирип, жоопкерчилигин жүтөткөндү билген эстүү аялдар эркектин эркек кылып алат. Анан кийин сенин колуңа эмне келет, сен былжырбайсың, досуң карачы мындай, бул досуң сеники эмне, аны машина, сенин машинең мындай бирнеке деп айта берсе, эркек духун жоготуп отуруп, барып туруп, эчтекени ойлонбой турган болуп калат да. Ошого эстүү аялдар күйөөлөрүн атаң мындай деп айтып турат да. Илгери бир аялдын күйөөсү өлүп калыптыр дагы эмне иш кылат экен? Күйөөсүнүн көйнөгүн дайыма жууп, үтүктөп, илип коет экен дагы, анан чөнтөгүнө акча салып коет экен. Анан балдар апа тыйын бер, мектепке эжеке сурады, ондой мындай, агай сурады десе, бар атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт. Атаңын чөнтөгүнөн алып ал деген айтып атат да. Эмнеге? Атадан чыгат деген, атасы өлгөн. Бирок атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт экен барып. Апа оны бүгүн бир жака атаңын чөнтөгүнөн алып ал барып. Жууп, илип чөнтөгкө тыйын салып коет экен да, атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт экен барыпчы. Атаңын деген сөз угузгусу келет турма. Анткени ошону укса кыз да ойлойт, ата үйдө чоң экен дейт. Бала укса бала ата мен ата болушум керек экен дейт да. Ошон үчүн жанагы пайгамбарыбыздын бул хадиси эркектердин идеалдуу эмес да. Бирөө жаман, бирөө андай мындай башка кылат. Сиз азаматсыз, башкача өзүн азамат сезип калат. Дагы машыккысы келет. Ага деген жанагыдай эме бериш, жанагыдай стимул, мотивация бериш керек. Ошону аял күйөөсүнө бериш керек да. Мисалы үчүнчү, тамак жегенде, же жана төшөк маселеси болгондон кийин деле мактай бериш керек онунчу. О, депчи, дагы бирнеке болду деп. Эркектер ошону жакшы көрөт да, мисалы үчүн. Же болбосо бирнеке алып келген болсо, же болбосо үйдү кичине актап шубап койгон болсо деле жакшы эме болду да, мындай карачы, ушуга акыл жетпеген экен да. Өз эркектер акылдуу болот деп айтып койсо, ал сүйүнүп ушундай экен да, дагы өзүн өөрчүтүп, ана көчөгө чыгып кетет. Болбосо үйгө отуруп калат да, бечара эркектер ушундай, эркектерди ошо балдарын эле караш керек да. Ошон жанагы жакшы аял дейт. Жаман эркекти жакшы кылат, жакшы эркекти падыша кылат дейт, хан кылат деген сөз ошондон келип чыккан. Дух, мотивация жетиштүү болуш керек.
Бул ошол ошого барып такалат. Демек жалган болот экен го бизде деле. Шарият боюнча болгон жери бар. Экинчиси душманга колго түшүп калса секрет айтпаш керек. Үчүнчүсү эки адамды жараштырайын дегенде жалган жараштырса боло берет дейт да. Бирок ушулар деле бизде боло берет экен деп туруп ушундай айтылып бербеш керек, жана аш салгандай салып бере бербеш керек. Эби менен чеби менен урматтуу бир болуш керек. Бирок Ибрайым пайгамбардын сөздөрү ушул сыяктуу сөздөр да. Анан Ибрайым пайгамбар жалган айтып койгон деген азыр Куранда келет бир нерселер, жалган айтып коюптур деп түшүнбөшүбүз керек биз. Ал деген урматтуу бир тууганым, ал бөлөкчө бир маселе. Мисалы үчүн Ибрайым пайгамбарыбыз Сара энекебиз менен кетип атканда Намрут Саранын сулуу экенин көрүп алып алам дегенде, аялым десе алып алат эле, жок мен карындашым деди. Жалган эмес, бул анткени дин боюнча карындаш. Эгерде аялы менен күйөө жашап атса, экөө эрди катын, анан бирок диндеш бир тууган ажырашып кетсе, ажырашып кетти, бирок диндеш бир тууган бойдон калат да. Бит ажырашып кеткен болсо, ага душмандар болот го, немис көрүп алат, андай болбош керек да бир тууган. Мага бир тууганыбыз келди, диндар адам айтты. Мындан дейт, 15 жыл, 20 жыл мурда ажырашып кеткем, аялым менен, анан кызым аялым менен кеткен дейт. Мен азыр үйлөнүп, бала чакам бар жашап атам дейт. Бирок мен сүйүнгөн жерим эмне деди? Биз дагы деле достук мамиледе катташып турабыз, жүдөшүп турабыз, кыздын ата-энеси катарында. Анан маселе мен ошону зекетти эми кызыма жардам берем. Бирок эми мындай зекеттин бар, зекетим ошо алар мындай үй алышкан, төлөй албай атат, ошого мен зекетти ошо кызыма же аялыма берсем болобу дейт. Эски аял, мурдагы аялым. Мен айттым, кызыңа бере албайсың зекет, бирок аялга берсең болот. Аял чочуная. Мусулман бир тууганбыз биз. Көрдүңбү? Демек ажырашуу душмандык алып келбеш керек деген сөз, урматтуу бир тууганым. Анан ошого Ибрайым пайгамбар, мени Сара, менин эме бир тууганым дегени, бул эми Ибрайым жалганы, бул аял аныкычы. Бирок бир тууганы десе, ушундай адат бар экен, агасы турганда карындашым тийбейт экен да. Бирок аялы болсо алып туруп аял болушу мүмкүн экен эле. Менин бир тууган карындашым деди. Ал эч качан жалган айткан жери жок. Бирок ошол жерде жанагы Намрут сураганда бул аялыңбы дегенде, аялым деп айтыш керек эле да. Бирок алар аял эмес экен, бул жанагы кандан чыккан бир тууган экен деп түшүнүп калды. Демек алардын көз карашты Ибрайым пайгамбар жалган айтты, бирок Ибрайым пайгамбардын этикадында ал чын айтты да. Ал чын айтты, көрдүңөрбү? Демек пайгамбарлар жалган айткан эмес, урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам тамашалайт эле. Адамдарды күлдүрөт эле, бирок чындык айтты. Бир күн анасы эки кулак деп айтты. Анасы эки кулак бар деле бар, эки кулак мындай деле бар. Анасы эки кулактуу деп айтса, карап калды. Бир күнү бир аял келип арыздан деле, арызды айтты, анан бугун айтып төгүп алыш керек. Кээде бизге деле эжекелер келип сүйлөйт. Суроосу деле жок да, просто эзилип алыш керек, төгүлүп алыш керек. Как будто эми чубаган жокса, мындай көбүрөөк уга тургандай да. Сүйлөп эле бүтөт, анан кеткенден пата берип койсоң сүйүнүп кетип калат. Кээде сураган деле суроосу жок да, жөн айтыш керек. Мен айттым, эжең барбы, сиңди, ушуларга айтпайсың десем, алар айтканда кошулуп жамандашат экен да. Жок, айтып анан күйөөсүн жакшы экен угуп кетиш керек экен агачы. Деп айтып коесуң. Окуй бересиң бир нерселер, айта бер, окуп жаза бересиң, анан бүткөндөн кийин деп анан сүйлөп койсоң кетишет. Ошентип бир аял келген экен, пайгамбар айтты, сенин күйөөңүн көзүндө агы барбы деди. Жок, агы жок күйөөмүн көзүндө деди. Эми бардыгынын көзүндө ак ичинде карасы бар да, бардыгында ак бар көзүндө. Ал өзүнчө бөлөк нерсе түшүнүп алды. Пайгамбар тамашалайт эле, бирок чындыкты тамашалайт эле да. Эмне үчүн мынау Өзбекстандын жанагы куудулдары биздикине караганда бир кыйла интеллектуал деңгээли жогору дегени Мирза Халметов, өлүп калган раматылык ким эле? Хажибай, дагы бирөөсү бар өтүп кетти. Абид. Ошолор мисалы үчүн карасаң, мындай жалган айтышпайт болчу да, бирок жашоодо болуп аткан окуяларды гана жөнөкөй айтып берсе эле каткырып күлө берет. Биздики болсо сөзсүз түрдө аялдыкын кийип алыш керек, анан бир регионду шылымдаш керек, баткенди сүйлөйт, анан сүйлөйт деп, анан мындай бир тамаша кылып, мындай бир туура эмес деңгээлде эме кылат да. Эми азыр оңолуп баратышат кичинечи саясат тууралап. Бирок деген кээде мындай жийиркеничтүү маселелер айтылынып калат да. Мисалы үчүнчө бир эл шылымдагандай болуп калат, тил шылымдагандай болуп калган учурлар кездешип калат да. Анан эмнеге мейли күлдүрүш керек, бирок акыйкатын өзү менен гана күлдүрүш керек, жалган айтылбаш керек. Кээде биздикилер шикке чейин кирип кетишет. Мени туурайт, мени туурай бер. Сөз туураган жакшы эмес. Анткени мен атым Чубак, фамилиям Жайлов болгончо белгилүү болгон жокмун да. Мен нону сүйлөгөн үчүн элге белгилүү болуп атам. Аяка чыгып эмнеге аты меникинде бирөөнү туура, эмени мени туурайт. Анткени мен молдо болгон үчүн. Бул диний адамды туурап атканы, бул деген динге кайсы бир деңгээлде шылдыңдоо, истигза бит дин күфр болот. Экинчи маселе Чубак ажы болуп, мен үнүм туурайт да, анан маселени катайтып кое берет да. Вечерге барсаң болот, анан бир нерсе деп шариаттан фатваны сүйлөп атат, бул болбойт андай урматтуу тууганым. Шунун фатвасын чыгарып берсең деле кайра сүйлөп башка бир нерсе кылып айтат. Мен эмес, деги эле муфтийдин туурасы, башканын туурасы деле
Ал диний адам болгон үчүн туура атабы? Демек ал болбогон нерсе. Ал динден чыгарып кое турган оор маселе. Тамашаласын, бирок чынтан тамашаласын. Бир күнү бир кемпир келип сурады, мен ушу бейишке барамбы балам деди. Пайгамбарыбызга айтты, жок, кемпирлер бейишке барбайт деди. Кемпирлер бейишке барбайт деди. Кемпир кыжаалат болуп кетип атканда чакырып айтты, апа деди, кемпирлердин бардыгы бейишке киргенде жаш болуп кирет деди. Жаш болуп киресиз дегенде кемпир карай сүйүнүп кетти. Чындыкты айтат эле, бирок ошону эмне тамашалагандай кылып сүйлөйт эле. Пайгамбарыбыз тамашалаганда да жалган сөздү эч аралаштырчу эмес. Ооба, мындай жорук пайгамбарларга ылайык эмес эле. Алар адамдарга жол башчы жана бардык кыймыл аракеттери менен өрнөк болгон бийик деңгээлде. Алар тамашалашканда жалган сөздөрдү колдоно турган болсо, башка адамдар тамашадан сырткары сөздөрүнү да жалганды аралаштырмак. Анан жанагы ай, күн, жылдыздар сөз болду Ибрайым пайгамбарга. Анан ошол күнү той болду бул бутпарастардын. Анан тойго жөнөп атканда Ибрайым пайгамбарды сен дагы жүр биз менен дегенде, мен инни сакый, мен ооруп атам деди. Бирок ооруган эмес эле, температура жок эле, давление жок эле, сахар жок эле, бүт баары жайында эле, бирок ооруп атам деди. Элдер бул ооруп аткан кой эс алсын деп кетишти, бирок ооруган эмес эле бул. Ооруп атам деп айтты, бирок Ибрайым пайгамбар жүрөгүнүн ооруп атканын айтты. Анткени карачы, чыккан айга ишенип, батып кетсе дагы ишенип аткан. Күнгө ишенип, күн батып кетсе дагы ишенип аткан адамдарды көргөндө жүрөгү эзилип, чында бир жүрөгү ооруп атты эле. Анан кеткенден кийин Кабага кирди дагы, жанагы ибадатканасына. Бардык кудайлардын бардын талкалап, сындырып, майда-майда кылып туруп, эң чоң кудайын калтырып туруп, анын колуна жанагы балтаны байлап койду. Элдер таң анан келип караса эле, эми тойдон келдик, эми кудайга бир сыйынып алып келсе эле, кудайлардын баары өлүп калган, майданып жаткан. Бир эле чоң кудай калыптыр. Жини келишти, муну ким кылды деди. Муну ким кылды? Деди. Биздин кудайларыбызды ким мындай кылды деп сурашканда, ал чоң бутту көрсөтүп, балким ушул кылгандыр деди. Ушул кылды деген жери жок. Балким ушул кылгандыр деген сөзү силердин этикатыңарда бул кылат деп атпайсыңарбы? Ошо кылат дегендердин арасында ушул деле кылган болушу мүмкүн деп өздөрүнүн этикатын түшүндүрүп айтып, анткени бул антип болот. Болбосо ушул кыл деп айткан жок да, балким ушул кылгандыр деди. Алардын эң чоңу да ошондон сурагыла деди. Анткени эң чоң кудай төрдө болчу да. Эмнеге? Ошондон сурагыла деди. Анткени этикатыңар эң чоң, ошол айтып бериш керек силерге. Балким өзү кылган, балким кылган эместир. Көрдүңбү, мал тошто кыл деген өзү кылган, анткени Ибрайым пайгамбар чоңунан сурагыла, балким ошо кылгандыр, ошол чоң ошо билет да деди. Ани кудай барын билиш керек, кудайыңардан барып сурагыла. Анан ошол жерде Ибрайым пайгамбарды жалган айтты деп айткан туура эмес. Алардын этикатын айтты. Ибрайым пайгамбардын этикатында ал кудайлардын чоңу дагы эмес, кудай дагы эмес болчу. Болгону ошондон барып сурап туруп, ошондон жооп чыкпагандан кийин, демек кудай эмес экендигин көрүп калсын, билип калсын деген сөз да. Кээ бир адамдарга акыйкатты айтып берсең, ал түшүнбөйт да. Акыйкатка бара турган жолду айтып берсең, өзү барып туруп билип алса, абдан сону түшүнүп калат, акыйкат айтышың кереги жок. Ага айтыш керек. Мисалы үчүн 2-2-ни кошсоң 4 деп айтпаш керек, ага 2-2-ни кошкон үйрөтүш керек, 4 экенин өзү билип алыш керек деген сөз, жыйынтыгы. Ушундай кээ бир адамдарга бул болбойт десең, папа десең, ишеме барып кол деп түшүп, анан ошондон кийин ысыксын кармабай калат. Сүт ысык озун көтсөң болбойт, ичкенден айранды үйлөп ичип кала турган болот. Кой бала мушташпаган бир күн бир бала болуп, жанагыдай осурактан бок чыгат, дагы бир неке деген сөз бар, оюндан от чыгат деген сөз бар. Кой от чыгып кетпесин десе, бул от чыгып түрмөгө түшүп калып келгенден кийин бары молдо болуп калат. Бу жерде бир кызык сөз бар, Жусуп пайгамбар жөнүндө келет. Мадраса Юсуфия. Жусуп пайгамбардын мадрасасы деген түшүнүп, бул түрмө да. Адамдар түрмөгө түшкөндө бөлөкчө болуп калат, урматтуу бир тууганда. Мен айта турган убагында айтам, бирок канча түрмөгө түшкөндөрдү көрдүм, түрмөгө түшкөндөн кийин бөлөк өзгөргөн да. Бирок ал өзгөргөн, ал акыйкат экен. Адамдар ушул өзгөрүүнү кабыл кылат экен. Мисалы үчүн бүгүн эле туруп, эртең менен бөлөкчө болуп калсаң, кой дейт. Бирок 3-4 жыл бөлөк болуп келип туруп өзгөрүп калсаң,
Карап туруп чында өзгөрүптүр дейт да. Анткени убакыттын бөлүнүп калуусу, урматтуу бир тууганым, адамдардын ишеничин шарттайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир күн келди, пайгамбарды айткан жери жок, билесиңерби? 3 жылга жакын Гары Хирада тааббат жалгыз калды ошол жерде. Ибадат кылды, башка кылды. Анан келген адамдар ишеничти, урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу түрмө дагы мына ушундай. Үчүнчүсү жана айттык, ушундай деп айтты. Бирок ушулардын бардыгы эмне, урматтуу бир тууганым, мындан башка Ибрайым пайгамбар жашоосунда жалган сөз болгон эмес. Булар деле жалган эмес, бирок жалган кебетеленген сөздөр. Демек пайгамбар адашты күнөө кылды деген сөз жок, урматтуу бир тууганым. Андан сырткары Ибрайым пайгамбар атасына дуа кылган жери бар. Атама Кудайым хидаят бер, күнөөсүн кечир деп дуа кылган жери бар. Кантип капырларга дуа кыласыз баланы түкүн дейт, урматтуу бир тууганым. Жок, атасына убада берген үчүн, башка болгон үчүн деген максатта бул сөз айтылынат. Анан урматтуу бир тууганым, Ибрайым пайгамбар ошол жалган айткан, палан кылган, түкүн кылган дебеш керек. Анткени Ибрайым пайгамбар эч качан Кудайдын буйругун кыйшык аткарган эмес. Балаң менен аялыңы чөлгө ташта дегенде таштап кеткен дароо. Балаңды сой дегенде дароо сойгонго даяр болгон. Дароо сойгонго даяр болгон. Анан пайгамбар алейхиссалам аны дос туткан өзүнө. Коне пайгамбар алейхиссалам Ибрайым алейхиссаламды Кудай таалам өзүнө эмне халил дос туткан. Дос деп билген адам ал кандай кылбаш керек. Ал эмес ушунчалык деңгээлде Ибрайым пайгамбар отко түшүп калганда бир периште келип сага жардам берейин дегенде ага макул болбой койгон да. Кудайга болгон ишенич, Кудайга болгон якын ушундай. Аллах таала өзү билет деп жооп берген агачы. Периште келип сен оттон чыгарайын деп жардам берейин дегенде Кудайга болгон ишеничим, ыйманым төмөндөп калбасын деп эмне кылган? Жок, Кудайым өзү билет деген. Кече намаз окуп атсак, бир таксыр намаз окуп калды жанымда. Анан бүткөндөн кийин мен сизди көрөм деп ойлободум эле, бирок бир нерсе сурап алайын деди да. Өзү мен мындай пендебиз да, мен кемчиликтүү инсанмын да. Корс кыялым бар да, кедечи мисалы үчүн көчөдө кетип атсаң, башка болсо ошондо сурай бересиң деп, базарда соода кылып атсаң келип алып маселе сурайм, анан сөткө түшөм дей беришет да. Анан кээде ойлонбойчу жооп берип алганда мен капа кылып алам адамдарды. Ушерде ушинтесиң, баягы мечитке барбайсың, міне бер базар деп айтамчы. Анан бирок пайгамбардын хадиси бар да, пайгамбар жолдо кетип атса, эсинен тайып калган аялы келип жеңинен тарса, жетеленип барып туруп, анан суроосуна жооп берип, сөзүн угат эле деген дегенде астагфирлла деп уялып кетесиң кадимгидейчи. Анан кеч ошентип айтты эле, мен китеп окуп аткам. Ушунда намаз салам берсе чуркап чыгып калып улансам деп аткам да. Анан тиги токтотуп калды. Анан жана хадисиме түшүп кетти, анан өзүм токтотуп калып угуп калдым. Анан айтат, жанагы эме бетти ындай бир чок менен күйгүзүү тууралуу. Ошо бул азыр ушунда китайский медицина бар экен, клетка мындай инен сайып күйгүзөт экен, ошо күйгүзгөн эме нар жакты күйгүзүп ошондон айыга турган бир жолу бар экен да. Эми бет таптакыр мындай батала болуп калбайт, бирок деген ошо клеткага сайып туруп, анан от жакса, ошонун өзүнүн оту бар экен. Ошол тигини күйгүзүп, ошону менен чамасы ысык барганда тирилет окшойт да, ошондон жана клеткалар ордуна келет окшойт. Анан бирок пайгамбардын хадисинде жанагы от менен мындай кылып күйгүзүп дарылабагыла деген хадис келет. Ошону кандай кылам? Мен айттым, ошол хадисте эме 3 нерсе айтылынат. Пайгамбар айтат, 70 миң адам бар деди. Ошолор деди, Сырот көпүрөктөн деди, көз аччуңгуча зуу өтүп кетишет деди. Алар кимдер дегенде, биринчиси дем салдырбагандар деди. Экинчиси от менен жанагыдай кылып туруп күйгүзбөгөндөр, дарылоо үчүн. Үчүнчүсү дагы бир нерсени айтты. Кайсын айткан? Бир нерсени айтты. Төлгө тартпаган да, кушту бияк учурбагандар. Аны ошондо бар. Эми төлгө тарткан арам таптакыр биздики. Бирок ана ошондон Аккаша туруп айтты, Укаша айтты, мен дагы дегенде сен дагы деди да. Ошого кошулдуң деди. Анан бирөө туруп мен дагы дегенде сенден өтүп кетти Укаша деп аны кошкон жок ага. Эми бул деген сөз дем салдыргандар болбойт деген сөз эмес да. Болгону адамдын якыны. Бирөөгө барып мага дем салып берчи деген, кайсы бир деңгээлде төмөн түшүп, мага жардам берчи дегендей сөз да. Өзүң дем сал деген маани. Аны түшүнбөш керек, дем салдырган болбойт деп. Болгону мындай бирөөгө таянбаган сахабалардын камчысы колунан түшүп кетсе, төөсүн чөгөрүп, камчыны алып кайра турчу да. Бирөөдөн жардам сураган, бирок күнөө эмес, урматтуу бир тууганым. Күнөө эмес, көрдүңөрбү? Анын сыңарында, урматтуу бир тууганым, ошол жок деди. Кудайым өзү билет деп ушундай якын кылды. Ошон үчүн
Кээде карап отурсак мындай бир унчукпай эле Кудайга тобокел кылып, эгер ак болгон болсоң, анда ызычууну кылганын кереги жок деп ойлоп каласың да. Кээде бизде саясий камалгандар, башкалар кээде элдин баарын ызыткы кылып, башка кылып, митингге чыгарып, жол тостуруп, башка кылып, ызычуу кылып, ушинтип эле шоу боло беришет да. Анан кийин айтасың, акыйкат болсо анда ушунун эмне кереги бар? Ибрайым пайгамбар отко түшкөндө периштенин жардамын кабыл алган жери жок го. Эгер акыйкат болсоң, демек ошону көтөрүп койсоң, сага жакшы болот. Анткени элдин тынчтыгы болбой калды бизде. Бирок камалып калса, ошону эл экиге бөлүп чачыш керек. Ушундай деп. Балким адилетсиздик, бирок Кудай бар деген этикат болуш керек го. Кудай таалам кааласа падышаны кулат, кулду падыша кылат. Падышаны камактан чыгарып падыша кылып кое бериши мүмкүн оңой эле. Ал Кудайдын колундагы иш, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн эмне мындай бир ыйманга келген адамдын пайдасы коомчулукка дагы жакшы болот деген сөз да. Юсуп пайгамбар жөнүндө мисал үчүн Юсуп пайгамбар Зулайха келип ашык болгондо, Юсуп пайгамбар ичинде деле бар эле Зулайхага болгон сүйүү, аттиң ай деп дагы тафсир бергендер бар да кээ бир китептерде. Бирок ошол тафсирлер көбүнчө Исраилият деп коет, ошол жөөттөрдүн риваяттарына таянгандан жазылып калат да. Биздин тафсирлер Исраилиттардан бош болуш керек. Тилекке каршы көп тафсирлер ушулар айтылынып калынган, ал нерсеге маани бербеш керек. Айтат, карачы. Бирок өкүнүчтүүсү, тафсирчилерибиздин айрымдары да этиясыздыктан Тооратка же дагы кененирээк мааниде Исраилияттан келген маалыматтарга таянуу менен ал улуу пайгамбарга ылайык келбеген жана анын бейкүнөө табиятына так түшүрө турган баяндоолорду жаза кетишкен дейт. Юсуп пайгамбарды өзү мындай да, Юсуп пайгамбарды апарып туруп жанагы бир туугандары бала кезден кудукка таштап жиберишет. Кийин айдан бирөө чыгарып апарып туруп Мисирге сатышканда, мисирлик бир министр, вазир аны сатып алып баласына багып өстүрөт. Анан көркөм жигит болгондо ошол вазирдин аялы эмне кылат? Эштерин баарын бекитип өзүнө чакырат. Чакырган учурда ага тиги аял эркек эмне дейт? Качат. Анан качканда аркасынан кубалап келип ушундай кылганда этегин аркасын, көйнөнүн аркасын айырып жыртып калат дагы. Анан тиги качып барганда жанагы министр астынан чыгып калат вазир. Аял айтат, карачы мага кол салды бул, ошол аркасынан кубалап алдым. Муну камаш керек же өлтүрүш керек, жок кылыш керек деп, анан Юсуп пайгамбар түрмөгө түшүп калат да. Бирок ошол көйнөк аркасынан жыртылды. Эми көйнөк жыртылган жаман го бул. Юсуп пайгамбар ошондо Кудайдын буга болгон камкордугу анык бар экендигин сезди деп айтышат да. Анткени астынан жыртылып калса эмне болот эле? Бул качып атканын белгиси аркасынан жыртылгандыгы. Демек аркасынан, ошон үчүн кээ бир башыңа түшүп калган кээ бир проблемалар бул сен үчүн жакшы бактылуулук болгон болот. Бул сага Кудайдын камкордугу. Кара, Юсуп пайгамбар эстүүлүгүн кара. Юсуп пайгамбар көйнөк аркасынан жыртылганда дейт, ошондо Кудайдын ага болгон камкордугун сезди деп айтып атышат да. Кудайым мени карайт экен деген этикат ошол жерде анда ойгонду дейт. Көрдүңүзбү, урматтуу бир тууган? Демек, жамандыктан жакшылыкты сууруп чыгып алуу. Өткөндө бирөө сурайт, Кудайдын ар бир ишинде хикмат бар деп айтасыңар, анда Кудайым жаман иштерди кылып аткан болсо хикмат барбы? Ошондо хикмат бар. Сен түшүнбөйсүң просто ошону. Өткөн сакта бир айтып атпайбы? Ушундай болсо кандай болот? Мен бир кыз сүйүп калам, анан мага пешенеме жазылбай калса, бирөөгө сүйүү бар да, анан мен албай калсам хикмат кандай болду? Сен ошон эгер кок жашап калсаң 20 жылдан кийин билет элең ушуга бекер үйлөнгөн экен дейсиң. Илгери бир айтат го. Аял айтты да, бүгүн биз үйлөнгөнгө 20 жыл болду. Ошого жини токтуну соёлу деп атабыз. Токтун эмес, токтоканды союш керек. Эмнеге десе, ошо токтуда эмне айып козуда дейт. Токтокандай биз тааныштырган деп атпайсыңармындай. Ал сага сулуу болгону менен ал жаман болушу мүмкүн. Ошон үчүн токтоканды союш керек, токтуну эмес деп айтып атпайбы? Мисалы ушундай. Анан Иса ошо жана кара, ошон үчүн Кур'ан Каримде келет да. Валакад хаммат бихи ва хамма биха лаула ан раа бурхана раббих. Кур'анда аят келет. Аял ага умтулду дейт. Аял ага умтулду. Эгер Юсуп Роббусунун далилдерин көрбөгөндө ал да умтулмак деген түз маанисинде которулуп атат да. Ошол жерде кара, хаммат бихи. Ага умтулду, анан хамма биха бул да ага умтулду деген сөз айкалышы келет да. Бирок бул жерде эгер Юсуп Раббысынын далилдерин көрбөгөндө ага умтулат болчу деген сөз келип атат да. Аны кээ-бирлер Юсуп пайгамбардын ичинде деле кичине болсо эмне болуптур дегендей умтулуу бар эле.
деп айтышат да. Чыныгы муфассирлер антип айтпайт. Мисалы үчүн, урматтуу бир туугандар, ушул боюнча айтылган сөздөрдүн ичинде Абдул-Азиз Даббах деген аттуу улуу алым айтат: "Валакад хаммат бихи ва хамма биха" деген аяттын тафсиринде Зулайка өз ой кыялына жараша аракет кылды. Юсуп алейхиссалам аны бул иштен баш тартырууга аракет кылды деп айтат. Аракет кылды деген сөз бар. Бирок аракет кылды, эмнеге аракет кылды? Зулайка ага жетип ырахат алганга аракет кылды. Юсуп пайгамбар ага аракет кылды. Эмнеге аракет кылды десе, аны акыйкатка чакырып, хидаятка түшүп калышына аракет кылды. Ага жатышка аракет кылган жери жок. Yani чында ушун тафсир кандай? Тафсир деген бул ошол адам кандай абалда тургандыгынан түшүндүрүш керек да. Аракет кылды десе эле ошол экөө тең эле жанагы сексуалдык кызыкчылык эле аракет кылды эмес. Юсуп пайгамбардын аракети таптакыр бөлөк маселе эле. Бул болсо качпайт эле. Эшиктин баары бекилген болсо, падышанын аялы болсо, жыргал ушул экен деп эле арак кирип кетсе кандай болот эле? Жок, андай болбойт. Анткени биякта Кудайдан болгон корку бар эле. Кара. Алла Таалага жакын болуп, ар дайым Алланын көзөмөлүндө жашаган пайгамбардын умтулуусун сокур сезимге алдырып, көзү тумандаган аялдын умтулуусу менен бирдей баалаган жана экөөнүн оюн тең дене кумарына байланыштырган кээ бир тафсирчилер терең түшүнө албагандыктан чоң жаңылышты кетиришкен. Бу Фетхулла Гүлен деген киши өтө адептүү киши экен да. Гурби айтпайт экен бул киши. Жаңылышты кетиришкен, күфүрлүк кетиришкен деген сөз мисалы үчүн. Анткени пайгамбарлар кантип күнөө иш кылышы мүмкүн эле, кылбайт да. Пайгамбарларга күнөө иш тандык кылып койбасаң, анда пайгамбарлардын исматул амбия, күнөөлөрдөн сакталган деген акыйданы жокко чыгарып атпайсыңбы? Эми адептүү киши экен, күлтүрүн жазып койот экен, күлтүрлүгүн мага окшогон бирөө которуп бермейинче, ушундай экен деп эле өтүп кетип калышы мүмкүн экен да. Карагылачы. Балким Зулайкага кол көтөрүп, аны сабамакчы болгон дейт. Умтулуусу дегенде Зулайканы күнөөдөн тосуп калып умтулуп, ошол жерде Юсуп пайгамбар колунан келип калса, Зулайканы уруп өзүнөн түртүп бергенге аракет кылган, бирок аны дагы балеси болбосто анан аракка качкан деп айтып атат да. Демек, качуусун Зулайканы туура жолго түшүп калуусуна болгон умтулуу деп тафсирлеп берип атат. Мына чындыгы муфассир ушул. Кече Убайдулла Дамла той бергенде Абдуллах Там айтып атпайбы? Кур'ани Каримдин башка тилдерге которулуусун биз колдобойт элек деген. Анткени түзүлө которуп коет дагы бул маани жазылбай калат да. Анан адамдар Кур'ани Каримден туура эмес жыйынтыкка эмне келип калышы мүмкүн. Юсуп алейхиссалам күнөөгө батпоо үчүн жараткан эгесине жалбарды. Улуу жараткан анын дубасын кабыл кылып, аны түрмөдө толук бойдон таза сактады. Ошондон кийин ар бир доордун кайраттуу инсандар үчүн жарым мүнөт түрмөнүн эшиктери ачык бойдон калды жана түрмөлөр ыйман жана Кур'ан кызматчылары үчүн, акыйкат эмгекчилери үчүн Юсуф мектебин айланды дейт. Юсуф мектеп түрмө урматтуу бир тууганым. Айтат берди, авирдүү болуу башка, абийирдүү экендигин далилдөө башка иш дейт. Кээ бир адамдар авирдүү, бирок өздөрүн абийирдүү экенин далилдей албай калат дейт да. Ал өзүнүн абийирин сактоого ушунчалык катуу тырышкан. Жада калса күндөрдүн биринде ага келишип, кана эми зындандан чыккын дегендерге ал таптакыр көнбөй, менин ак экендигимди бардыгы билмейинче бул жерден чыкпаймын деди. Аны жөнүнө чыгып кой, арыз жазып койсоң чыгып кеткен адилет болуп каласы. Жок, мен акталып чыгышым керек. Мен эптеп эле чыгып калсам эле себеп эмес мага деп атат да. Yani абийирдүү болгон өзүнчө бир маселе, жана абийирдүү экенин далилдеген өзүнчө башка бир маселе. Демек, эптеп эле түрмөдөн чыгып калыш керек деген сөз болбош керек. Адам абийирдүү болуш керек, жана абийирдүү болгондугун далилдеге аракет кылыш керек. Мына ушул адамдык белги. Юсуп пайгамбардан бар. Карагыла. Абийирдүү болуу башка, абийирдүү экендигин далилдөө башка иш. Бул эки нерсе бирдей эле. Анын келечекте аткара турган вазифасы үчүн аябай маанилүү болчу. Түрмөдөн чыгып кетти, падышадан кечирим сурап туруп. Бирок сен зына кылып түшкөнсүң да, сага кечирим берип чыкпайт элең деген сөз бар эле да. Ошон үчүн чыкпайга Юсуп пайгамбар. Анан Зулайка элдин астына келип күнөөсүн мойнуна алды. Анын Юсуп пайгамбар абийирдүүлүктүн мыкты үлгүсү экендигин айткандан кийин гана Юсуп пайгамбар чыгып атат да. Демек, урматтуу бир тууганым, адамдар бар, адилеттүүлүк, эркиндикке чыгып алат, акталбай туруп. Андан көрө түрмө жакшы. Акталып чыгышың керек. Абийирдүүлүк бар, абийирдүү сактоо деген бар дейт. Керек болсо Зулайка өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, Юсуптун күнөөсү экендигин жарыялап жатса, андай кадырлуулук пайгамбарга күнөөкөр деген оор жалааны жапкандарга эмне деп айтууну билбейм. Анткени кээ бирөөлөр Юсуп пайгамбарды күнөөкөр деп айткандары бар. Азан айтылсын.